Бүгүнкү күндө үй шартында шириндиктерди жана түрдүү азыктарды даярдап чыккан бизнес баштаган айымдардын саны көп. Деген менен алардын баары жакшы киреше таап жатат деген сөз эмес. Албетте алардын арасында иштин сырын билгендер гана жумушун улантып ийгиликтерге жетип жатат. Алардын бири Динара Дүйшөбаева. Каарманыбыз учурда торттун түрлөрүн жасап, Instagram баракчасына жүктөө аркылуу ишкердик кылып жаткан кези. Ушул шириндик бышыргандан мен өзүм таптым десем болот да. Өзүмдүн кесибим бар бухгалтер, бирок ошол кесиптен дагы бул кондитерлик мага аябай Демек өзүңүздө кызык бар экен да? кызыгым бар болгонбу, айтор билбейм, ушундай эле кызыгып берилип кеттим десем болот. Ооба, жасашка бир дегенде эле окшошпойт. Албетте, буну тегиздеш, бунун өзүн сборка кылышы эле бир кандайдыр бир этап деп койсок болот. Башында бир тортту бир күн целый день, ушу бир күн бою бир торт менен алек болчумун. Ушул канама кирип алып, бир тортты зорго жасап, анан кечинде берчүмүн. Бул багытта иш алып баруу үчүн бир гана кызыгуунун өзү аздык кылат. Албетте, атайы курстарды окуу аркылуу тажрыйба топтоп, анан баштоо талапка ылайык шириндиктерди даярдоого өбөлгө болот. Каарманыбызда буга чейин торт жасоого жөндөмү болгону менен иш баштоодон мурун мыкты кондитер болуу максатында бир топ тасыккан адистерден сабак алганын айтат. Мындай багытты мен Instagram'дан отуруп өзүмдүн устатым деп койсом болот. Sweet Home Osh Гүлчехра деген эжеке бар болчу. Азыр деле иштейт. Ошол эжекеге барып окууну самап жүрүп, барып окуп, анан алып кеттим десем болот. Баазы мастер-класстарды өткөзөм. Аларга да үйрөтүп, келген кыздарым аябай ыраазы болуп кетишет. Полностью өзүм кандай этаптардан өтсөм, ошонун баарын айтып берип, түшүндүрүп. Динара айым өзү белгилегендей, учурда үй шартында кыз келиндерге кондитерлик сырларын үйрөтүп келет. Өзгөчө тажрыйбасы менен бөлүшүүнү жакшы көргөн каарманыбыздын айтымында, учурда бул багытта кызыгып окууну каалагандардын саны көп экенин белгиледи. Азыркы учурда мастер-класстар 2 күндүк гана болуп өтүлөт. 2 күндүн ичинде эле, ооба, 2 күндүн ичинде эле полностью биринчи күнү бисквитти туура бышыруу, техника жана инструменттер менен таанышабыз, экинчи күнү ошону сборка кылабыз. Кээ бирки кыздар өздөрүн сынаганы келишет. Действительно мен ушу тортто жасасам алып кете аламынбы депчи. Кээ биркиси болсом жөн эле балдарым үчүн, үй бүлөм үчүн таза азыктар менен торт жасап берейин деп үйрөнгөнү келишет. Каарманыбыз бул жумушу менен жакшы киреше тапса болоруна көзү жеткендиктен алдыда чакан шириндик ишканаларын жана дүкөндөрдү ачууну максат кылып жатканын айтат. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Ару таң көрсөтүүсү.